Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын шаршемби күнкү кечки толукталган чыгарылышы. Аны мен Зайырбек Чуманалиев кененирээк тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алдыда кыскача турмөкө көңүл буруңуздар. Кезегинде менчикке кеткен мамлекеттин жерлери четинен кайтарылууда. Анда автобекет, ири имараттар жана жер тилкелери бар. Матраимовдун оштогон мүлктөрү Ош шаардык мэриясына өттү. Бирок шаардык кеңештин айрым депутаттары кворумсуз кабыл алынганын айтып чыгышты. Жаңы окуу жылындагы түйшүктөр, китептин жетишсиздиги ата-энелердин тынчын кетирди. Жолдошум үйүмдүн дарегин билгенде өлтүрүп кетмек экен. Бул тууралуу Нарында күйөөсү жумушуна келип бычак сайган келин акыйкатчынын өкүлүнө айтып берген. Эске салсак, 31 август күнү Нарын шаарынын Борбордук базарында жайгашкан ашкананын ичинен 42 жаштагы киши аялына бир нече ирет бычак сайган. Маалым болгондой, жолдошу буга чейин да зомбулук көрсөтүп келген. Ушундан улам келин үстүбүздөгү жылдын июль айында балдарын алып үйүнөн чыгып кеткен. Ал менин үйүмдүн дарегин билбегендиктен жумушума келип бычак сайды. Жашаган жеримди билгенде өлтүрүп кетмек экен. Укук коргоо органдары тарабынан адилет чечим кабыл алынып, тиешелүү жазасын алсын деп сурайт элем деген жабырлануучу акыйкатчынын өкүлүнө. Жубайлардын ортосунда 3 баласы бар. Балдары учурда жабырлануучунун инисинин кароосунда. Окуяны акыйкатчы Жамила Жаманбаева өз көзөмөлүнө алып, укук коргоо органдарын үй бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алууга чакырды. Токтогул районунда мурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен автобекет, соода комплекси, кинотеатр жана жер тилкеси мамлекеттин карамагына кайтарылганын УКМКдан кабарлашты. Маалыматта базар баасы 34 миллион сомдук автобекет мындан 15 жыл мурун төмөн баа менен жеке жактарга сатылып кеткени айтылган. Ал эми Торкен айылындагы 2342 чарчы метрлик соода комплексинин базар баасы 4,1 миллион сомду түзөт. Буга кошумча Токтогул шаарчасынын мэриясына өткөн жайкы кинотеатр 1,43 гектарлык жер тилкеси менен кошо менчикке өтүп кеткени аныкталган. Баасы 73,6 миллион сом экени белгилүү болду. Мындан тышкары Токтогул шаарындагы Тайбала кечүү тилкесинде жайгашкан көп жылдык көчөттөрү бар 2 гектар жер тилкеси да мамлекеттин менчигине кайтарылды. Анын базар баасы 7 миллион сомду түзөт. УКМК учурда мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жер тилкелерин жана ишканаларды аныктоо, алардын мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча иштер улантылып жатканын белгиледи. Өлкөдө 7-8 сентябрда күн кескин сууктап үшүк жүрөт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен кабарлашты. Маалыматка ылайык 7 сентябрда Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын көпчүлүк жеринде жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Ош, Баткен жана Нарындын айрым жерлери жаан чачындуу болот. Түндүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге чейин жетет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Бишкектеги Куликов кондитердик үйүнүн башкы кеңсесинде тинтүү жүргүзүштү. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары жазып жатат. Атайын кызмат расмий билдирүү бере элек. Маалым болгондой, 3 сентябрда болгон тинтүү учурунда компаниянын кеңсесинен компьютерлер жана документтер алынган. Эмне себептен тинтүү жүргөнү азырынча белгисиз. Кактус медиа тергөө болжолдуу түрдө салыктык мыйзам бузууларга байланыштуу жүрүп жатканын жана бухгалтерия бөлмөсүнө мөөр басылганын жазды. Ошол эле учурда Куликов кондитердик үйүнүн Борбор калаадагы дүкөндөрү жана кондитердик цехтери кадимки тартипте иштеп жатканын компаниядан тастыкташты. Райым Матраимовго таандыктелген Эрем спорттук клубу жана ага кошо 4 объект Ош шаарынын мэриясына өттү. Мындай токтом Ош шаардык кеңешинин сессиясында 29 августта кабыл алынган. Бирок айрым депутаттар шаардык кеңештин сессиясы кворум жок эле башталып, токтомдор кабыл алынып кеткенин айтып жатышат. Ал себептүү кабыл алынган токтомдор жокко чыгарылышы керектешет. Бул боюнча кененирээк кийинки материалда. Райым Матраимовго таандыктелген Эрем спорттук клубу жана ага кошо 4 объект Ош шаарынын мэриясына өттү. Мындай токтом Ош шаардык кеңешинин сессиясында 29 августта кабыл алынган. Мындан сырткары дагы жыйында 5 токтом колдоо тапкан. Ал арада депутат Айбек Талайбек уулу бул сессия мыйзамсыз, кворум жок өткөнүн айтып чыкты. Ал токтомдорду жокко чыгарууну талап кылууда. Чыгып аппарат жетекчиден сурадым.
канаке калган депутаттар каякта, эшикке чыксак эч ким жок десем, өзү 49 депутат келип атса мен эмне кылайын деди. Анда биздин чыгарган маселебиз күмөндүү экен да. Бул келечекте дагы бирөө жарым же болбосо анын жакындары сотко берип утуп алышы мүмкүн. Юстицияга кат жазып атабыз. Ушундай неме менен өтүп калган сессия кийин соңку күмөн жаратат. Бул ал мүлктөрү кайтарылган чиновниктер дагы эртеңки күнү сотко берип, же болбосо алардын жакындары убагында ушундай болгон деп туруп бир талаш болбосун. Ошону биз толук кворум кылып туруп чекитти коюп коелу. Ал 32 кезексиз сессияда 117 депутаттын 49 гана катышканын айтат. Талап боюнча сессияга кворум депутаттардын санынын теңинен көбү катышканда гана таанылат. Бул жагдай боюнча Ош шаардык кеңешинин төрагасы Салман Назылбеков сессия мыйзамдуу өттү деп эсептейт. Ал кезексиз жыйынга жалпы 59 депутат катышканын негиз кылды. Сессия учурунда түшкө чейин 6 токтом кабыл алынганын, андан кийин кворум жок, жыйынды улантуу токтогонун билдирүүдө. Залдын ичинен бардыгы депутаттар башталсын деди. Башталды бардыгы, мыйзам чегинде эле башталды бардыгы. Анан бир акыркы 6 маселени суроо жооптор менен эле бардыгын кабыл алышты. Саат 2-де келдик. 2-де келгенибизде кворум болбой саат 3-кө чейин күттүк дагы. Депутаттар көпчүлүгү кетип калыштыр. Кворум жок болуп калып, анан калган маселени каралбай, сессияны жабып тарап кетти ошол күнү ошентип. Бул жерде мен айтайын дегеним, шаарга кечиктирилгис кабыл ала турган маселелер бар болчу. 6 маселе тең ошондой болчу. Бага ошолорду биз кабыл алдык. Депутат Айбек Талайбек уулу объектилерди мэриянын балансына алууга каршылыгы жок экенин айтат. Ал болгону токтомдор мыйзамдуу жол менен гана кабыл алынышы керек дейт. Себеби биз дагы ошону колдойбуз. Мамлекеттин кызыкчылыгын сөзсүз колдойбуз. Бул жеке менин маселем же башканын маселеси эмес. Мен ал жерде бир маселеге каршы да чыгып аткан жокмун. Эртеңки күнү алардын жакындары келип, 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин дагы келип, ошол убакта кворуму жок кабыл алып коюшкан. Деген суроо жаралабы, жаралбайбы? Ким билет, ошол жерде азыркы менин анча-мынча үзөңгүлөштөрүм өздөрү көтөрүп барар. Мына жакын булардын немеси жок болгон. Жөн эле кайтарып койгонбуз деш мүмкүн. Мен ошон үчүн аларды 100 жылдан кийин дагы буну кайтып алганга мүмкүнчүлүк бербейли деп атам. Шаардык кеңеш кабыл алып берген токтомдон кийин Матраимовго тиешелүү делген РМ спорт клубу мэриянын карамагына өткөн. Спорт клубка жанаша жайгашкан футболду каянча Спаналиев дарегиндеги мейманкана дагы 2 объектиге токтом чыккан. Анын негизинде Ош шаардык мэриясы карамагына алгандыгын билдиришти. Бул жанагы эски Динамо күрөш залы. Ошол жерде 2 жер тилке катталган. Номер 1Б, 1В деп. Ошол Динамонун 2 жер тилкеси менен өттү, ичинде имараты менен. Андан соң өзүңдөр жакшы билесиздер, мына эски Кытай консулствосу бар эле, ошонун ылдыйындагы, РМдин ылдыйындагы футболдук поле курулушу жок. Ошол жер өттү, РМ өзү өттү. Андан кийин өзүңүздөр жакшы билесиздер, Гаранонун тушундагы 2 кабаттуу имарат бар, ошол өттү. Биз эми шаардык кеңештин макулдугу менен келип аткан токтомдун негизинде иш алып бара беребиз. Талаш талкуу жараткан Ош шаардык кеңешинин сессиясы 29 августта өткөрүлгөн. Анда күн тартибине 11 маселе коюлган болчу. Басымдуусу айрым мүлктөрдү мэриянын карамагына алуу маселелери болгон. Анын ичинде шаардагы 5 спорт мектепти каржылоо мэрияга жүктөлгөн. Белгилей кетсек, административдик аймактык реформанын алкагында Ош шаардык кеңешинин депутаттары 117ге жеткен. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Кумар оюндары боюнча жаңы талаптар киргизилди. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Документте эми оюн автоматтарынын залдары казинодо жайгашуусу керектиги айтылат. Аянты 200 чарчы метрден кем болбошу кажет. Мында 60 же андан көп оюн автоматтары болушу шарт. Кумар оюндары боюнча ишмердүүлүк жүргүзүп турган компаниялар лицензия алуу үчүн оюн жабдууларынын жана атайлаштырылган программалык продукциялардын сертификацияланышы тууралуу документтерин көрсөтүшү керек. Ал өз кезегинде тиешелүү мамлекеттик орган тарабынан тастыкталышы кажет. Букмекердик конторалар жана тотализаторлор лицензия алууга милдеттендирилип, казинолордо гана иштей алат. Оюн залдарындагы, оюн зоналарындагы тотализатор, букмекердик контора жана казинонун кассасындагы видео жазуулар 3 ай бою сакталууга тийиш.
Укук коргоо органдары менен көзөмөлдөөчү мекемелердин сурамы менен дароо берүүгө милдеттендирилет. Утуп алган акчаны алууда оюнчу паспортун көрсөтүп, Кыргызстандын жараны экенин тастыкташы зарыл. Документ 2024 жылдын 27 августунда жарыяланды. Расмый чыккан соң 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Жогорку кеңеш Абсатар Сыргабаевди транспорт жана коммуникациялар министри, Медерим Машиевди жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри кызмат ордуна дайындоого макулдук берди. Президент Садыр Жапаров Абсаттар Сыргабаевди 11 июлда, Медерим Машиевди 2 сентябрда министрдин милдетин аткаруучу катары дайындап, макулдук алуу үчүн жогорку кеңешке киргизген. Жыйында президенттин парламенттеги өкүлү Алмазбек Абытов депутаттарды талапкерлер менен тааныштырды. Натыйжада эл өкүлдөрү экөөнө тең макулдук беришти. Жаңы окуу жылы башталып, китептин жетишсиздиги ата-энелердин тынчын алды. Мектептен табылбаган китепти базардан издеп чыгышкан. Айрым ата-энелер WhatsApp группа түзүп, бири-бирине жетишпеген китептерин толуктап көмөктөшүүдө. Ал эми Оштогу билим берүү башкармалыгы китеп менен 71% камсыз болгонун айтып, башталгыч класстарга жетишпей жатканын моюндашты. Жаңы окуу жылынын башталганына 4 күн убакыт өткөнү менен базарда кеңсе буюмдарын саткан дүкөндөрдө китеп издеген ата-энелердин саны арбын. Алардын катарында Венера Абдулдаева да бар. Ал 7 класстагы баласына мектептен 4 гана китеп берилип, калган китептерди базардан толуктап жатыптыр. Айрым китептерди базардан тапса, кээ бирин таппай бара. Почти бүт барын алып атабыз. Английский, физика, русский, кыргызский, литература, история. Азыр издеп тапканым ушул. Бирок эмелери тура эмес. Названиялары. Бизге берген списоктон вообще башка нерселерди алдык да. Азыр каласаңыз көрсөтөм списоктарынчы. Тонна список жазган, бирөөсү да мектепте жок. 4 алдык кала. Калганы бары жок. 18 китеп экен. Өзү вообще 18 китеп окулат экен. 4 алдык. Азыр эми Оксфорддун английскийин таппай жүрөбүз. Эч жерде жок. Кээ бир ата-энелер базардагы китеп бааларына да наразы болушууда. Жыл сайын балдарына китеп сатып берүүдөн 10 000 сомго чейин акча сарпталып жатканын айтып, быйыл алган китептери кийинки жылы жараксыз болуп жатканын билдиришти. Ага китептердин авторлору тез-тезден алмашып жатканы себеп болгон. Берки чоң балдарын 14 китеп болуш керек экен, 7 китеп берилди, калганы бериле элек да. Мен 4 балам бар. Кийинки жылкы авторлору бөлөк болуп калып атат. Жарай калып да. Балдарым үчүн 5-6 миңден көп коротом мен. Мен мектепке быйыл 4 балам барат эле. Быйыл азыр бирөөсү 11 класс бүттү, 3 балам алып берип атам. Жылда эле алып берем. Мектептен сиздерге 2-3 эле китеп берилип калдыбы? Азыр 1 класстын китебин ала элекмин. Азырынча бере элек, келет деп атат, бирок берише элек. Анан 7-8 класстын китептеринен 5тен 6дан алдык, өзү 10дон ашык экен. Ала элекпиз. Бирок сен алары канча сомдон билбейм. Азыр бул жерден да таппайсың? Бул жерден да таппадым, базардын ичине кирип да таппадым. Бирок кымбаттары бар, сатып аткандар бар, 500, 600, 700, 800 чейин китептер бар экен, бирок ого күчүм жеткен жок. Сатыкта турган китептердин басымдуусу мектептерде жок болгондугу ата-энелерди түйшөлтөт. Китеп дүкөндөрүндө математика, англис тили, география жана башталгыч класстын китептерине суроо талап көбүрөөк болууда. Анда китептердин баштапкы баалары 200 сомдон башталат. Сатуучулар Бишкектеги типографиялар менен келишим түзүп алып келет. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу китептердин сатылуусу басаңдаганын билдиришти. Быйыл китептер былтыркыга салыштырмалуу жетиштүү эле негизи. Былтыры Аркус фирманын китептери өтө тартыш болгон. Быйыл заготовка жакшы эле болгон. Бардык эле китептерди сурап атышат, бирок көпчүлүк китептерди азыр мамлекет берип, мына көп китептер сатылбай эле уже немеде туруп калды, интернетте. Баалар кандай болот? Баалар салыштырмалуу былтыркы элесена 180, 200, 250. Onun üstüne bizde оптовый сені болгон үчүн көтөргөнүбүз деле жок. Учурда Ош шаары боюнча жалпы 71% окуучу китеп менен камсыз болушкан, калган 29% ата-энелердин жардамында толукталууда. Ал эми китептердин тез убакытта жарактан чыгышы, окуу программаларынын жаңыланышы жана башталгыч класстын окуучуларынын пайдалануусуна көз каранды экенин билдирди. Шаарда азыр 1 класстан башталгыч класстардан математика китептери жылдагыдай эле көйгөй жаратып аткан китеп. Бул мектептерде жетишпей
жетишпегенине байланыштуу өзү негизи бул китептерибиз 5 жылда бир китептер алмашат. Бирок башталыш класстардын китептери көбүрөөк мына жетишпегенинин себеби бул башталыш класстын китептери 5 жылга жараксыз эмес да. Себеби дегенде ал окуучу 5 жылда ал китепти пайдалана албайт. 5 жылга чейин эле бул китептерибиз жараксыз абалга келип калат. Өлкөдөгү мектептерде китептердин жетишсиздигин жоюу максатында быйылкы жылы 304 миллион сом бөлүнгөн. Анда Сингапурдун жана эл аралык системдин китептерин кыргызчага которуу боюнча тапшырмалар берилген, билим берүү министри билдирди. Толук 100% жеткирүү боюнча дагы көп иштешибиз керек. Ал үчүн биз 32 эл аралык систем китептерин алдык. Ошону азыр тез кыргызчага которуп, кыргыз билим берүү саясатына, кыргыз билим берүү сүйрөтүлөт, адаптациялоо процесси жүрүп атат. Анда массалык мектептерге чыгарып иштери баштайбыз. Белгилей кетсек, Ош шаарында мамлекеттик 71 жана жеке менчик 32 мектеп бар. Аларда 86.500дөн ашуун окуучу билим алат. Окуучуларды китеп менен камсыздалышы 71% гана түзгөн. Ал эми жаңы окуу жылына карата 1 класска 8745 бала кабыл алынып, аларга алифбе китептери былтыр басылып чыгарылган. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Билим берүү жана илим министрлиги окуучулардын катышуусунда маданий массалык иш-чараларды өткөрүүнүн тартибин жана алардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча талаптарды аткаруу жөнүндө буйрук чыгарды. Ага ылайык окуучулардын катышуусу менен өткөрүлө турган иш-чаралар министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын макулдугу жана министрликтин уруксаты аркылуу өткөрүлөт. Жергиликтүү деңгээлдеги иш-чаралар министрликтин аймактык түзүмүнүн уруксаты жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчысынын макулдугу менен өткөрүлөт. Массалык иш-чара өткөрүүдө ага катыша турган окуучулардын ден соолугуна, өмүрүнө, психикасына жана коопсуздугуна коркунуч туудурган тобокелдиктер аныкталса, иш-чаранын маанилүүлүгүнө карабастан аны өткөрүүгө тыюу салынат. Жалпы жоопкерчилик уюштуруучуларга жүктөлүп, уюштурууда тартипти жана талаптарды бузган адамдар тартиптик, административдик жана кылмыш жаза жоопкерчилигине тартылат. Ушул жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызга жыйынтык жасайбыз. Алдыда дүйнө кабарлары эфирибизди улантат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.